Саламатсыздарбы? Сиздер медиа хабты көрүп жатасыздар. Бүгүн 10 октябрда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коопсуздук жана миграция комитетинде кыргыз-өзбек чек арасындагы айрым участкалар боюнча келишим долбоору каралды. Жыйынга депутаттардан сырткары коомдук ишмерлер, активисттер жана дагы мурдагы чиновниктер чакырылды. Жыйын башында ачык өтөрү айтылган менен иш жүзүндө жабык өттү. Жыйынга журналисттерге камераларды жана диктофон телефондорду киргизгенге уруксат беришкен жок. Жыйын 5 сааттан ашык убакытка чейин созулду. Негизинен жыйында Камчыбек Ташиев келишим долбоору тууралуу маалымат берди. Анда эмесе биз сиздерге келишим кандай түзүлгөнүн дагы айтып беребиз. Андан сырткары депутаттардын пикирин, коомдук ишмерлердин бул келишим боюнча пикирин дагы беребиз. Комитеттин жыйыны